Алтынбек Жумаев президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчылыгынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 3-августта кол койду. Мамлекет башчынын ушул күnkү дагы бир жарлыгы менен Жумаев президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Алтынбек Жумаев аталган кызматты жетектөөгө 2021-жылдын 28-декабрында дайындалган. Ага чейин 7 телеканалын башкарган. Өзбекстандын айрым жарандары Оштогу такси айдоочуларынын айынан кыргыз бийлигине кайрылып, алардын өкүм зордугуна нааразы болушту. Телеграм каналдарга 2-августта жарыялаган кайрылууда Орусиядан Ош эл аралык аэропортуна учуп, андан ары Өзбекстанга кетүүнү көздөгөн жарандарды аэропорттогу такси айдоочулары зордоп, унаасына салып, чек арага чейинки 5-6 километр жерге ар бир кишиден 500 сомдон алып жаткандыгы айтылат. Буга чейин дагы азаттыкка өзбекстандык жарандар кайрылып, кээ бирлери 5000 сомго чейин акчасын такси айдоочуларына төлөгөнгө мажбур болушкандыгын билдирген. Бул маселе Twitter жана башка социалдык түйүндөрдө талкууланууда. Өзбекстандыктардын айтымында Россияга Ош аркылуу учакта кетүү же келүү салыштырмалуу арзан болгондуктан көбүнчө ушул жол менен катташат. Былтыр чек арадан ары бери каттоодо кыргыз аскерлерине акча төлөөгө мажбур болуп жаткандыгын айткан өзбекстандыктар кыргыз бийлигине кайрылышкан. Кыргызстандын чек ара кызматы андай фактылар аныкталбагандыгын билдирген. Ысык көлдө кырсыктаган автоунаанын айдоочусу дагы бүгүн көз жумду. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эске салсак, кечээ 2-августта Чырпыкты жана Тоор Айгыр айылдарынын ортосунда үрөй учурган жол кырсыгы катталган. Анда 2 жүргүнчү мүрт кетип, 2 ооруканага жеткирилгендиги айтылган. Алар казак жарандары болгон. Ооруканага жаткырылган автоунаанын айдоочусу эсине келбей үзүлдү деп айтылат маалыматта. Кырсыктаган Opel үлгүсүндөгү автоунаада 7 адам болгон. 3-өө ооруканага барган эмес. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча көз жумгандардын Кара Балтада туугандары болгон. Алар 3 автоунаа менен чогуу ысык көлгө эс алганы баратышкан. Көлдөн Кайра Чүй облусуна ээрчишип келе жатканда 3 автоунаанын ортосундагы Opel үлгүсүндөгү машинанын дөңгөлөгү жарылып кеткен. Мындан улам айдоочу рулду башкара албай айдоочусу рулду башкара албай автоунаа ала салып кеткенин күбөлөр билдирген. Социалдык тармактарга кызын жаакка чаап уруп жаткан аялдын видеосу тараган окуя боюнча Жалал Абад облустук милициясы төмөнкүлөрдү билдирет. 2022-жылдын 28-iyul күнү саат 10 чамасында Сузак районунун Жыгач Коргон айылындагы 37 жаштагы жаран өзүнүн 18 жана 12 жаштагы 2 кызын себепсиз уруп салган. Бул окуя боюнча кыздардын атасы арыз менен кайрылган. Топтолгон материалдар Сузак райондук милициясында каттоого алынды. Учурда үй бүлөлүк зомбулук болуп катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Маалыматтарга караганда үй бүлө көптөн бери урушуп, чогуу жашашпайт.